иш баштары менен эле бир долгий поездка берип салдык койгула туугандар. Ленинградка 18Адан село Ворсино деген экен. Ворсино деген село бул 100 километр экен. Ушул жерден тияка 100 километр 1 саат 49 мүнөт көрсөтүп атат. Азыр жеткирейин, канча акча болот, не болот, и плюс бүгүнкү сменада кандай болот, не болот, аны да көрсөтүп берем иншалла. Акимович YouTube каналына кош келиптирсиңер, аты жөнүм Гүлжигит Периев болот. Буюрса контенттер жаратабыз, андыктан YouTube каналга каттала ылайык болсоңор катталып, и бул видеороликке класстардан басып койгула туугандар. Биз баштадык. Машинам дагы эле таптаза, анчалык деле иштеген жок, анчалык деле адам отуруп кир кылган жок. Погода деле жакшы, өтө сонун. Москвада бүгүн айтсаңар бүгүн 14:25 болду. 14:25те баштап атам жумушумду. Вторник, 2 апрель 24-жылы. Кош шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопаркын сунуштайм. Парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24-жетиге моментально эч кандай чектөөсү жок, жана эч кандай комиссия жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарына кошулуп иштесеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекске туташтырып берет. Грузовой, курьер, экспресс ал тарифтерге дагы улап берет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович деген YouTube каналынан алдык деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Парктан кенен маалымат алып, шарттары туура келип аткан болсо кошулуп, менен чогуу акча иштеңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Келдик. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Не закрыли. Улица Поселковая, да? Вот да. В Калужскую область. Долгая поездка у нас с вами сегодня, да? 2 часа. Так, там сейчас пойдешь, ставишь номер телефона, пишешь деньги. Хорошо. Той карты, которая там, ее уже не существует, поэтому час 54. Блин, чтобы не увеличилось это время. Сейчас вот здесь остановочка налево и ко второму дому по правой стороне. Все, это гораздо ближе, чем ехать на Ворсино. Ну что, налево? Пожалуйста, всего Спасибо доброго. большое, всего До доброго. свидания. Нажмите на этот сам. А то скажете. Ага, всего доброго вам. Туугандар, кыскасы 1 саат 59 мүнөтпү, 1 саат 49 мүнөтпү көрсөтүп аткан жерден намного эрте келдик. Азыр мен силерге четко кылып радиону өчүрөйүн и карап берип коеюн. 2998 рубль болду. Эмнеге мындай болуп калды десеңер, туугандар, бул красавчик кичине жакындаганда ушул жер экен, могу айыл экен, тетиги домдун биринчи подъездине кирип кетти. Өзүнүн досу бар, бул неси бар. Ошол досуга байланышка чыкты да, машинаңды мага берип тур деди. Анан досу макул деди окшойт. Анан ошо 5-6 километр эртерээк эле ошол кичинекей чакан айылчабы, эмне деревня ушун чыгып калды. Дальше досунун машинасы менен кетет окшойт. Вот, ошондой. Эми ушул жерден эми домойду күйгүзөлү дагы үйдү көздөй уралы. Так. Домой. Намного эрте келдик. Так, домой. 89 мүнөт убакыт берет экен домойго. Канча мүнөттө? 2 саат 2 мүнөттө үйгө жетет экен. 101 километр көрсөтүп атат. Заказ бербейби? Көрөбүз жолдо. Жанагы сөз бар. Бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө минет. Жөө жүргөндө жигитти келе-келе белгилөт. Төө мингенде жигитти тегеректе өл жүрөт деген. Жигиттин башынан кеде жөө жүргөндө өтөт, кеде төө мингенде өтөт. Ошон үчүн бардыгына сабыр кылыш керек. Видео тартып аткандыгымды вообще унутуп калыптырмын. Сервиске келип, машинамды замена масла кылып, майларын алмаштырып, кайра акырын чыгып алып баратам. Анча-мынча лампочкаларын, колодкаларын же да башка майда чүйдө нюанстарын каратып коеюн десем, сервистеги жигиттер саат 8 болуп кетип атат. Биз кечигип атабыз, жумуш убактыбыз бүтүп атат, ал жак бул жак дегенден хорошо деп алардын да убакыт саатын албайын дедим дагы.
башка күнү да убакыт саатым болгондо кирип кетем деп кетип атам. Ошо азыр биринчи кезекте ооз ачып алайын. Сервистен эптеп бир стакан суу менен ооз ачтым. Эми тамактаныш керек. Үйгө барганга жетишпей калдым. 140 000 километрде пробегти жаңылап майына котордук эми. И дальше топот этебиз иштегени кеттик. 2 hours later. Здравствуйте. Можно ли каву покурить? Можно? Спасибо. Так, Дрожинина, да? Улица Южная. Окошко свое прикрытое, да? Я окошко хотел сказать, вы уже открыли. Не, я приоткрыла, потому что я же не буду давать. Ага. Также до свидания. 33 минут тап берип койдум туугандар. Дрожжина деген. Дрожжина. Сурайт атамы же дрожжина болобу же дрожжина. Дрожжина болобу кандай болот? 598 рубль. 5 жылдызды коебуз, оценканы кылабыз. Өткөндө TikTokко бир видео киргизгем, ошол основной роликтерден үзүндүсүн киргизгем, ошондо бир брат комментарий жазып коюптур. Сен 5 жылдыз неге басасың депчи пассажирларгачы. Короче, ладно, кеттик уланта береличи. Здравствуйте. Там около дома на трассе. Я выйду, вот все к стороне. Давай. Так, 2 остановочки, да? Да. Вам также, до свидания, всего доброго. До свидания, до свидания. Вам также дейм. Эки остановка болчу, 371 рубль. Жакын эле. Нормально, четко. Дальше продолжаем работать. Кайсы район? Билбейм, короче. Тетик Одиссей көрдүңөр, Кыргызстан номермен. Кызык, а? Кайф. Документтер жасоо боюнча Бакыт деген тууганыбызга кайрыла берсеңиздер болот. Бардыгы кепилдиги менен келишим баада өзүнүн убакыт сааты менен жасап берет. Андыктан Бакытка кайрыла бериңиздер. Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан деген сөздү, промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Потом решай, Тоже второй, да? брат, вот здесь остановись, все. Все, брат. Ладно, всего доброго. До свидания. Ассаламу алейкум. Так. Тугандар эки 24 мүнөт алып келип койдум. Тажик брат экен. Общение кылып келдик. Жакшы, сонун 524 рубль болду. 5 жылдыздан койбуз дагы. Саат 23:35 болду. 12ден 50 өткөндө путевой листтин убакыт сааты бүтүп калат. Андыктан домойду үйгүзөбүз. Домойду үйгүзүп, акырын үйдү көздөй бара беребиз. Заказ берсе берет, бербесе жок. Ну, я, скорее всего, надеюсь, что заказ берет кудайчы. Себеп дегенде заказ бериш керек, норманы, планды чыгарыш керек, ошол. Үйгө келип, сменаны жыйынтыктагандан кийин видеода жазган жокмун, андан дальше улантып, жумушту иштеген да жокмун, келип жатып алгам. Вот, азыр эми итог чыгарганга уялып атам да, сөйт дегенде 3500-3600 рубль грязный иштедим. Анан расходтор чыгарып салса, примерно жетип эч канча да калбайт да, поэтому бул смена тилекке каршы ушинтип бүтүп атат. Адаттагыдай эле лайк, там подпискаларды желательно суранып кетмекмин. Вот, ошол кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошоюн, салам алейкум.